6 бөлүм. Кубанычтын булагы анын жүрөгү. Ал жүн, зыгыр буласын өндүрөт. Өз колу менен чын жүрөктөн иштейт. Накыл сөздөр китеби 31-бөлүм 13-аят. Мен сизди Джим экөөбүз менен бирге Иерусалим көчөлөрүн айланып келүүгө чакырам. Бирок мен бул сейилдөөнү жагымдуу болот деп айтуудан алысмын. Биздин сезимдерибиз ар кандай жагымсыз учурлардан, өзгөчө жагымсыз жыттар аркылуу жарааталган. Тегерегибизде адамдар толтура. Басып жүргөн сатуучулар бизди ар тараптан түрткүлөп жатышты. Көчөдөгү сатуучулар жана дүкөнчүлөр бизди кызыктыруу максатында алардын жанынан өтүп бара жатканыбызда кыйкырып жатышты. Айланабызда сатуучулардын жүктөрү жүктөлгөн жана адамдар минип жүргөн ар кандай жаныбарлардын жагымсыз үндөрү, жыттары жана ийиздери. Аба ысык болгондуктан сасып бара жаткан чийки эттер, аларды толо чымын каптап калган. Ысыктан бачым эле солуган мөмө жана жер жемиштердин жагымсыз жыттары. Анан дагы ушундай деңиздеги суудай толгон адамдардын арасында автобустарда жагымсыз түтүндөрүн булатып, туристтерди алып келип жатышты. Анын үстүнө таштанды ташуучу унаалар да зыяндуу газдын жытын кошуп жатышты. Жаңы салынып жаткан имараттагы курулуш шаймандарынын үндөрү дүрүлдөйт. Эми мунун баардыгына чак түштөгү ысык абаны, күйгүзгөн күндү жана чыдагыс чаңкоону кошуп көрүңүз. Сиз биз өзүбүздү ал жерде кандайча сезип жүргөнүбүздү жакшы түшүнө аласыз. Ушул абал жакшырышы мүмкүн эместей көрүнөт. Андан соң биздин гид Билл эски көчөнү бойлой жайгашкан жабылган эшиктерден алып өттү. Бейиштин так өзүнө алып кирди. Капысынан эле көз ачып жумгуча биз түрлүү гүлдөргө толгон, жумшак жашыл чөптүү, кичине жана кооз бакчасынын ортосунда бир таман жолу бар үйдүн короосуна кирип келдик. Гүлдөп турган жапайы жүзүм сабагы дубалга жабыша, зайтун жана пальма дарактарынын көлөкөсүнө калкаланып өсүп жаткан экен. У тамгасындай 3 капталдуу имараттын 2-кабатын 7 колонна тиреп турган эле. Кооз аркалар ортосунда жайгашкан жол көлөкөлүү эле. Жана ушул жакшынакай короонун так ортосунда фонтан агылып турганын көрдүк. Элестетип көрүңүзчү. Салкын, көлөкө, суу, жашыл чөп — мунун баары чаңдаган ысык көчөдөн 2 кадам аралыгында жайгашкан. Көргөн көзүңө ишене албайсың. Ушунчалык ызы чууга толгон көчөдөн келип эле тынчтык. Анан албетте биз бейишке келгендей болдук. Фонтан жөнүндө дагы айтып берүүнү каалайм. Ошол учурдун архитектуралык маданиятына жараша үй, веранда, короо, бакча жана ичке жолдор. Мунун баардыгы фонтандын айланасында курулган. Фонтандын үнү жагымдуу шырылдап, тынчтыкты бир гана анын тамчыларынын шылдыраган добушу бузуп жатат. Жагымдуу шырылдаганы менен жана кандайдыр бир олуттуу түрү менен бул кичинекей кооз фонтан сиздерди тосуп алууга жана ар дайым кам көрүүгө даяр болгон жерге кош келиңиздер деп жаткандай туюлуп жатты. Ушул фонтан жөнүндө ойлогон сайын менин кымбаттуум, мен сиз жана өзүм жөнүндө ойлоном. Түшүнүп жатасызбы? Биз Теңирдин көз карашындагы сулуу аял катары үйүбүздүн жүрөгүндөгү кубанычтын булагы болуубуз тийиш. Эң сонун дегендин баарынын, дегенгиси жашооңуздагы болуп жаткан нерселердин баарынын борбору болуубуз керек. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмү да канткенде башкалар үчүн кубанычтын, өмүрдүн, сүйүүнүн жана бардык жакшы нерсенин булагы боло алуубуз жөнүндө жазылган. Мына ошондуктан мен сиздердин ар бириңиздер чыныгы кубанычтын, кубанычтуу энергиянын, кубанычтуу жүрөктүн, дегенкесе эле үйүбүздөгү эң сонун нерселердин булагы болсун деп, бактылуу үйдү туруктуулук жана энтузиазм менен курган, аракетчил, элпек жана берилгендик менен эмгектенген аял болуубуз үчүн сыйынам. Тырышчаак, мээнеткеч аял. Кандай гана ишкана болбосун, ийгиликтин башаты бул тырышчаактык менен кылынган эмгек. Үй чарбасын иштетүүдө да ушул эле чындык өзгөчө айкын көрүнөт эмеспи? Накыл сөздөрдөгү акылдуу эне, сулуу жана мыкты аялдын идеалын жана анын эмгектенүүгө болгон мамилесин сүрөттөөдө мындай деген. Ал жүн,
зыгыр буласын өндүрөт, өз колу менен чын жүрөктөн иштейт. Эң мыкты аял анын уулу үчүн өз каалоосу менен эмгектенет жана ал өз кызматын ырахаттануу жана сүйүү менен кылган тырышчаак ишмер боло алат. Ал чын жүрөктөн өз колдору менен иштейт. Дегингиси эмгекчил аял эмне менен алектенет болду экен? Токуучулук иш накыл сөздөрдө көп айтылган. Ошол мезгилдеги еврей аялдары өздөрүнүн үй бүлөлөрүнүн ар бир мүчөсүнө кийим даярдоого жоопкерчиликтүү болушкан. Токуу иштери үчүн жүн менен зыгыр буласы эң маанилүү болгон. Демек, күч жана энтузиазм менен ал жүн жана зыгыр буласын өндүргөн. Жүн жана зыгыр буласын даярдап алган соң, Кудайдын көз карашындагы сулуу аял болуп жаткан иш аракетти башынан аягына чейин башкарып турган. Даяр боло элек кездемеден баштап, кийим тигилип бүткүчөктү ал тандаган, соода саттык жүргүзгөн, жип ийриген, кездемени токуган жана аны боёгон. Анан акырында андан кийимди тиккен. Накыл сөздөрдүн айтуусунда ал аял эмне кылбасын, бардыгын аракетчилдик жана жүрөгүндөгү кубаныч менен кылган. Израилдин тарыхын изилдегенде, ошол мезгилдеги кийимдердин бардыгы жүндөн жасалчу экендигин билесиң. Оор жана жылуу жүндөн жасалган кийимдер бул аймактын жашоочуларына көнүмүш болгон. Бул ушунчалык оор жумуш, ага абдан көп күч жумшалат. Жана эң сулуу аял ушунун бардыгын башкарып турган. Оор ишти да, даяр болгон жүндү боёону да. Өз ишин жакшы билген бул сулуу аялдын колунан жиптер ачык кызыл, алтындай сары, кызгылт көк жана кочкул кызыл түстөргө боелчу. Мына эми ошол жиптер аялдын сүйүүгө толгон жүрөгү менен кургатылып, анын назик колдору менен жасалып, даярдалып, кийимге айланды. Ушундай боекторго бай кийимдерди кийген анын үй бүлөсү күндүн аптабына күйгөн сүйүктүү энесинин жана жубайынын сулуулугун көрсөтүп турат. 31 бөлүмдөгү аял зыгыр буласы менен да иштегенди билет. Ал ушул назик өсүмдүктөн да жип ийрип, аны токуу үчүн колдонот. Эң башында зыгырдын буласын чогултуп, тазалап, бурап жана аны агартуу керек. Андан соң гана андан жип ийрип, жука кездеме токууга болот. Бул кездемеден ич кийимдер, туникалар, жапкычтар жана кур кемерлер жасалчу. Зыгыр буласын өндүрүү ушунчалык оор баскычтардан турат. Аны кургатуу, тазалоо, жакшылап уруп жумшартып тароодон кийин гана андан кездеме жасоого болот. Чын эле зыгыр буласын канчалык көп уруп тазаласа, ошончолук жаркырап чыгат. Биздин эмгекчил сулуу аялдын кубанычтуу жана аракетчил образын эч кандай оор жумуш буза албайт. Сулуулуктун ишмери. Көптөгөн аялдар үйлөрүндө иштешет. Себеби алар ушинтиши керек. Же аларды ушуга үйрөтүшкөн. Же аларга ушундай кылуу керектигин башкалар айтышкан. Бирок Кудайдын көз карашындагы сулуу аял өзүн эмгекке арнайт. Короонун ортосунда жайгашкан фонтан сыяктуу эле, ал да эмгектенип жатканда кубанычтуу үн менен ырдап турат. Себеби ал Теңирдин каалоосун аткарып жатат. Колуңдан келген иштерди алыңдын жетишинче жаса. Анткени сен бара турган мүрзөдө жумуш да, ой жүгүртүү да, билим да, акылмандуулук да жок. Насаатчы китеби 9-бөлүм 10-аят. Жашоонун азгырыктарынан алыс болгон бул аял өз колу менен эмгектенип, андан рахат алат. Анын аракети, энтузиазмы жана жарашыктуу кыла билүүсүнөн улам, ал өзүнүн кылган эмгегине жүрөгүн берип иштей турганын көрө аласыз. Анын колунан баары келет. Ал билгичтик менен эле эмес, өз ыктыяры жана кубаныч менен эмгектенет. Биздин эң мыкты айым чындап эле кубанычтын булагы. Анын жүрөгү Теңирге болгон сүйүүгө ашыгы менен толгон. Ал үй бүлөсүн сүйөт, үйүн сүйөт. Ушундай сүйүү анын жүрөгүн толтуруп тургандыктан ал бактылуу жана андан жагымдуу энергия менен өндүргүчтүк, жарык менен чыгармачылык төгүлүп турат. Ал эң жөнөкөй нерселерди да жүрөгүнүн каалоосу менен жомоко айландыра алат. Ал жашоону ушундай кубаныч менен кабыл алгандыктан, анын колунан чыккан ар кандай иш да күндөй жаркыраган энергияны чагылдырып турат. 31-бөлүмдүн 13-аятын
кээ бир филологдор мындайча которушкан: кереметтүү аялдын колдору ырахаттануу, кубаныч жана шыктануу менен эмгектенет. Мага ушул пикир жана анын мааниси абдан жакты. Сиз да менин бул оюма кошуласыз деп үмүттөнөм. Анын кубанычка толгон жүрөгү жана ар дайым эмгектенген колдору керемет. Ал эмнеге тийбесин баардыгын эң кооз жана сулуу нерсеге айлантат. Кантип сулуу боло алам? Мен Кудайды сүйгөн кереметтүү аял жөнүндө ойлонгонумда, анын эмгекчилдигин чагылдырып турган ушунчалык зор энергиясы менен чын жүрөктөн чыккан кубанычы жөнүндө ойлонгонумда, мен да ага окшош болууну каалайм. Мен да ар кандай көйгөйлөрдү чече билүүм үчүн өзүмө ушундай эле энергияга толуп жана кубанычка ээ болууну каалайм. Сиз дагы ушуну каалап жатасыз деп ишенем. Мен көп жылдар бою жардамчылардын жүрүм-туруму аттуу экспериментти жүргүзүп келем. Менин методикам мага көлөмдүү иштерди гана аткарууга жардам бербестен, ошол иштерди чын жүрөктөн чыккан каалоо жана кубаныч менен аткарууга да жардам берди. Мен билем, төмөндө берилген сунуштар сиздин кубаныч булагыңызды толтуруп жана жаркырап турууңузга жардам берет. Биринчиден, күн сайын сыйыныңыз. Өзүңүз үчүн жана сиз кам көрүп жаткан адамдар үчүн сыйыныңыз. Өзүңүздүн эмгектенүүгө болгон мамилеңиз үчүн өзгөчө сыйыныңыз. Теңир биздин сыйынууларыбызды угуп, аларга жооп берет жана ар кандай абалдардын агымын өзгөртө алат. Биздин Теңирибиз сиздин жүрөгүңүздү кубанычтын булагына айландыра алат. Чын эле сыйынуу аркылуу Кудай сизге берген жөндөмдүүлүктөрдү ачып, күнүмдүк үй турмуштагы тиричиликтин реалдуулугун руханий байлыкка айландыра алат. Экинчиден, ыйык жазууну жаттаңыз. Сиздин күнүмдүк иштериңизде сизге кубаныч тартуулаган, Кудайдын сөзүнөн алынган аяттардын тизмесин түзүп алыңыз. Менин сүйүктүү аятым Забур китебинен алынган. Бул күндү Кудай жараткан. Бул күндө кубаналы, көңүлүбүздү көтөрөлү. Биз мындай аяттарды жаттап алып, жүрөгүбүздө аларды кайталап, эмгектенип жатканыбызда ар дайым Теңирде кубанып турабыз. Үчүнчүдөн, ар бир ишти Теңир үчүн жасаңыз. Менин кылган ишим ушунчалык оор жана чыдагыс болуп жатканда, менин оюма дагы бир башка аят түшөт. Колостуктарга жазылган катта мындай деп айтылган: эмне жасасаңар да, баардыгын чын жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла. Мен ар дайым кылган эмгегимди Теңир өзү көрүп тургандыгын, эмне, ким жана эмне үчүн кылып жатканымды эсимден чыгарбашым керек. Мына ушундай эскертүүлөр менин бош болуп калган жүрөгүмдү кайрадан кубанычка толтурат. Төртүнчүдөн, ишти колуңузга алыңыз. Бир ишти баштаардын алдында аны кубаныч, кубаттуулук жана чыгармачылык менен ишке ашыруу үчүн жакшылап даярданыңыз. Жигердүүлүк менен кандай гана иш кылбаңыз, ага баардык күчүңүздү топтоп алып киришиңиз. Некемия менен биргеликте баардык Ысрайыл эли Иерусалимдин дубалдарын кайрадан тургузууга бел байлашкан сыяктуу аракетиңизден жазбай эмгектениңиз. Алар кызматта турушту, сиз сыяктуу эле. Чыгармачылык менен дүйнөлүк сүрөтчү деп аталган Томас Кинкейд өзүнүн ар бир сүрөтүн жаратуучунун жүрөгү менен карайт. Ушундай көз карашты ал студент мезгилинен бери адатка айландырган. Ал кезде ал унааларга бензин куйган жана оңдогон станцияда иштечү. Бул тууралуу сүрөтчү өзү мындай дейт: кылган ишим тажатма, убактысы ыңгайсыз жана айлык акысы абдан аз эле. Мени курчап тургандардын баардыгы кир, ал эми кардарлар орой болчу. Бирок мага иштеген жакчу. Эшиктен кирген адамдарды көпкө дейре байкап карап тура алчумун. Менин башымда алардын ар бири жөнүндө окуя сүрөттөлчү. Бирок ошол замат аларды өчүрүп таштачумун. Мен өзүм менен өзүм ойноп, унаалардын дөңгөлөктөрүн канчалык тез алмаштыра аларымды билүү үчүн оюндарды ойлоп тапчумун. Мен адамдардын оор жашоосунун бир күнүн жеңилдетүү үчүн болсо да, аларга кызмат кылуу мага абдан жакчу. Сиз Томас Кинкейдти мыкты сүрөтчү деп таанадыңыз. Бирок ал мыкты сүрөтчү гана эмес. Ал жүрөгү чыныгы сүйүүгө толгон мыкты эмгекчи. Кубаныч менен Кудайдан корккон сулуу аял кубанычтын булагы болгондой эле,
сиз да ага окшош боло аласыз жана окшош болууга тийишсиз. Кээде анын бактылуу жүрөгү жөнүндө аяттарды окуганда менде кызганыч пайда болот. Мен да ага окшоп бактылуу болгум келет. Аныкындай менде да иштөөгө каалоо болуусун каалайм. Ал өзүнүн эмгегин сүйүү эмгеги деп баалап, андан ырахат алып жаткандай, мен ырахат алгым келет. Менимче, ал ээ болгон кубанычтын ачкычы, ал өзүнүн кылып жаткан ишин оор жана эч ким баалабаган иш катары эмес, аны өзүнүн бактылуу тагдыры катары кабыл алгандыгында. Ал өзүнүн милдеттерине керексиз же оор жүк катары эмес, өзү кылган тандоо катары мамиле кылат. Анын дүйнөгө болгон жайдары көз карашы, ал өз үй бүлөсүн сүйгөндүгү үчүн гана эмес, ал жашоонун ар бир көйгөйүн чечүүнү милдеттүү түрдө кабыл алгандыктан, ал жашоого кубаныч менен карай алган. Ошондуктан милдеттүү ишти теңир үчүн бүтүрүү керек. Кылынган иштин жыйынтыгы жакшы болооруна ишенип, ар бир ишти кубаныч менен жасоо керек. Бешинчиден, пайда издеңиз. Мен Эдит Шефер аттуу аялдын жашоосу тууралуу эстегенди жактырам. Ал күйөөсүнүн ага күн сайын чай алып келип берүүсүн талап кылгандыгынан ырахат алууну үйрөнгөн аял. Бул милдетти аткаруудан ал кандай артыкчылыктарга ээ экенин ал мындайча көз менен караган. Биринчиден, мен ичимден Теңирге мындай деп сыйындым. Сага чай берип сыйлоого мүмкүнчүлүк берип жаткандыгың үчүн ыраазымын. Башкаларга кызмат кылгандай же кайрымдуулук менен алектенгендей эле бул маанилүү ишти мага так жана ачык айтып суранганың үчүн рахмат. Себеби чын эле баардыгын биз сен үчүн кылып жатабыз да. Экинчиден, мен азыр Франкка чын эле бул керек. Эс алуу, кандагы шекерди көтөрүү, жакшы тамактануу же дагы башка нерсе деген сыяктуу ойлорду ойлочумун. Үчүнчүдөн, мен тепкичтен жогору көтөрүлүп жатып, менден башка ким ага ушинтип кам көрмөк эле? Бир гана мен аэробика кылып, машыгып, тепкичтен өйдө ылдый чуркап, муну кыла алам. Ушинтип, Эдит башкаларга кызмат кылуунун артыкчылыгын таап алган. Ушундай кылуу менен Эдит сыяктуу эле сиз да өзүңүздүн милдеттерден турган жүгүңүздү жеңилдете аласыз. Алтынчыдан, токтоңуз жана эс алыңыз. Эс алуу бул жаман нерсе эмес. Теңир бекерчилик жөнүндө жана жалкоолук жөнүндө эскертет. Бирок ал чарчаган адамдын эс алууга болгон муктаждыгын эч качан айыптабайт. Ошондуктан чарчаган кезиңизде токтоңуз жана эс алыңыз. Теңир менен эс алыңыз. Эгерде сиз күндүзгү кыска уйкудан кийин жакшыраак иштей алсаңыз, анда уктап эс алыңыз. Жетинчиден, кандай тамактанып жатканыңызга көз салыңыз. Бир жолу ыйык жазууну окуп жатып, тамак аш тууралуу сөздөрдү кыскача белгилей баштадым. Көрсө, ыйык жазууда тамактанууга абдан чоң маани берилген экен. Биз кандай тамактанып жатканыбыз абдан маанилүү. Тамактануунун максаты денебизге ден соолук жана күч толтуруу. Коюлган максатыңызга жеткен-жетпегениңизди билүү үчүн сиздин акыбалыңыздын өйдө төмөн болуусун жазыңыз. Сиз жеп жаткан тамак сизге күч берип жатабы же уйкуга салып шалдыратып жатабы? Күнү бою өзүңүздү алсырап жаткандай сезип жатасызбы? Кайсы сааттарда жана эмне үчүн? Теңир сизге тапшырган иштерди өз ыктыярыңыз менен, меймандостук менен жана кубаныч менен аткарууда сиздин жүрөгүңүз денелик жактан күчкө муктаж экендигин унутпаңыз. Өзүңүздүн денеңизди керектүү азыктар менен камсыз кылып жатканыңызды билиңиз. Сегизинчиден, ар бир күндү баалаңыз. Мен Масадага кичине кадамдарды таштап, акырындык менен чыгып бара жаттым. Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын жеткилеңдигине да акырындык менен жетебиз. Накыл сөздөрдөгү аял өз балдары менен күйөөсүнүн мактоо сөздөрүн угуп, алардын баталары менен кубанат. Күндөн күнгө, жылдан жылга уланган оор эмгегине ыраазы боло алгандыктан, ал мындай мактоо сөздөрдү угууга татыктуу болду. Биздин да бир күндүк жашообуз жеткилеңдикке жана жылуу мактоо сөздөргө карай бир кадам жакындаганыбызды билгизет. Демек, сиз бүгүн эмнелерди кыла аласыз? Кандай жашайсыз? Теңирдин жакындыгын канчалык сезип жатасыз? Билип коюңуз, Теңир сизди кандай болушуңузду көргүсү келсе,
ошондой кылып өзгөртүү үчүн 24 саат деген кыска убакытты колдонуп жатат. Теңирдин үй чарбасында эч нерсе жоголуп кетпээрин билиңиз жана сиздин бир да күнүңүз жоголбойт. Сулуулукка чакыруу. Сиз жана мен үйүбүзгө алып келген тартууну башка эч ким алып келе албайт экенин билүү кандай сонун бата. Ал кубанычка толгон жүрөктүн тартуусу. Сиздин берешендикке толгон жүрөгүңүз үй бүлөгө, үйгө жана үй ичиндеги иштерге кызмат кыла алат. Ушундай жүрөк керек болсо үй ичиндеги иштерди аткаруу аркылуу да кубанычка ээ боло алат. Анан да жакшысы, сиз жан дүйнөңүз менен берилип жасаган ишиңиз аркылуу сиз сүйгөн жана кам көрүп жаткан жакындарыңыз бата алышат. Качан сиз кубанычтуу жүрөк менен кызмат кылганыңызда ооруп турган, чарчап турган жандардын оорусун басып, ага өмүр тартуулайсыз. Жараланган жүрөктөрдү айыктырасыз. Кургаган, чаңга толгон жана күйүп калган көчөлөрдүн ортосундагы муздак, таза жана сергетүүчү булак кандай болсо, Теңирдин сүйүүсүнө толгон жүрөк да ошондой. Ал бардыгына өмүр жана ден соолук берип, бардыгы үчүн кам көрөт. Менин кымбаттуум, сиз муну түшүнүп жатасызбы же жокпу? Сиздин мээримдүү көздөрүңүз жана сүйүүгө толгон мамилеңиз ишиңизди канчалык сүйөрүңүздү жана үйүңүздөгү маанайдын кандай абалда экендигин аныктап турат. Качан сиз эмгектенүүдөн рахат алып, жүрөгүңүз бакытка толуп турганда, сиз бардык адамдар үчүн Кудай дайындаган кубанычтын кереметтүү булагы боло аласыз.